урматтуу депутаттар. Аталган токтом долбоорун эмгичтен бири Дастан Арсбекович дагы ушул стенограмма үчүн айтып коеюн. Туруктуу багып тарбиялоого муктаж, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан адамдардын эмгегине акы төлөө жөнүндө Кыргызстан токтом долбоорун сунуштап жатабыз сиздердин карооңуздарга. Ушул токтом долбоору туруктуу багып тарбиялоого муктаж, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын баккан адамдардын эмгегине акы төлөө жөнүндө жобону Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иштелип чыгуусун тездетүү боюнча тапшырма берилип жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатканда бир топ талкуу болгон, депутаттар тарабынан дагы айтылган ушул ата-энелерге эмгек акы кароо боюнча. Бул жерде азыркы учурда ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны жалпы 172.800 тегереги деп жатат. Анын ичинен жалпы алардын ичинен ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 29.200. Анын ичинен 6.000 тегерегиндеги баланы ушул жанынан тынымсыз карап отуруш керек экен, ата-энеси же үчүнчү тарап. Мына ошол маселе көйгөйлүү социалдык маселе болуп жатат. Ушул ата-энесине эмгек акы чегерүү боюнча токтом долбоорун биз сунуштап жатабыз. Бул жерде ушул өкмөт өзү дагы айткан, биз дагы карап жатабыз, иштеп жатабыз деп. Ошол жоболорду, токтомду, тийиштүү нормативдик актыларды тездетүү максатында сунушталып жатат. Кыскача маалымат ушундай. Урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранам. Суроолор болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Бул жерде тийиштүү өкмөттүн дагы өкүлү бар.